Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербургтагы мекендештерибиз мигранттар менен жолугуп келдик. Расмий жолугушуулардан кийин ушинтип клубда болгондон кийин мигранттар үйлөрүнө чакырды. Кадимкидей орустук квартираларын арендага алып жашайт. Ошол жерден арыз муңдарын айтты. Ошол жерден бир мигрант бала айтып калды, 82-жыл экен. Мен дейт, жогорку билимдүүмүн дейт. Мен дейт, шахматтын чеберимин дейт. Мен дейт, жогорку кеңеште азыркы 50% депутаттан билимин дагы, спорт тараптан дагы любой жерден жогору турам дейт. Бирок стройкада иштейт. Бир гана айырмам бар дейт азыркы депутаттардан. Менин акчам жок дейт андай. Ошон үчүн туугандар, мынага келе жаткан парламенттик шайлоо менин оюмча жаңы менен эскинин, акча менен акылдын, акыл менен арамдын таймашы болот. Ошондо сиздерди жаңы жаш күчтөрдү, акчасы жок же азыраак болсо да мамлекет үчүн, мекен үчүн жаңыларды колдоп бересиз деген ниеттемин. Ошону менен бирге айтып кеттим эле туугандар. Жаш дегенде дагы биз бир аз абайлашыбыз керек. Себеби жаштардын арасында дагы алдын жуттумдар жок эмес. Жаш деген кээ бир амбициялар ашынган жаштар да бар. Ким болосуң десе сразу президент болом же министр болом же премьер-министр. Өмүрүндө бир дагы мамлекеттик мекемеде өзү иштебесе, 3 адамды башкарып көрбөсө, катардагы адис болуп да иштеп көрбөсө. Ошон үчүн туугандар, мен ойлойт элем, жаңыланууга мезгил келди. Тажрыйбасы бар, колу таза, мамлекетке чын ниети менен кызмат кылам деген жаштардын учуру келди окшойт.